بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الله تعالى إن للمتقين مفازة. Allah Taala Kur'an'da aytат, takva adamlar жеңишке жетет дейт. Чыныгы жеңиш бул момун пенде бейишке кирип жеткен кезде. Мына ушул чыныгы жеңиш болот. Таквалуулуктун акыр акыбети бейиш экен. Жаннат экен. Таквалуулук деген эмне өзү? Алымдар бир нече аныктамаларды берген. Негизи Аллах Тааладан коркуу жана Аллах буйруган нерселерди аткаруу, Аллах тыйган нерселерден тыйылуу, мына ушул таквалуулук болуп саналат. Инсан Аллах Тааладан коркуусу даимий болуш керек. Даимий түрдө Аллах Тааладан корксо, мына ушул инсан чыныгы таква инсан болот. Инсан бул жашоодо бирөөдөн коркуусу мүмкүн, bir hayvandan korkusu mümkün, bir adamdan korkusu mümkün, бирок дүйнөдөгү ошол корку, ошол нерселер кеткенден кийин ошол корку тарап кетет. İnsan insandan korkпойт. Корксо дагы убактылуу коркот. Бирок Аллахка болгон корку бул өз жемишини берет. Бул бейиш жемишини берет. İnsan дүйнөдө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жетүүсүнө себеп болот. İnsan дагы айта турган нерсе, İnsan bul жашоодо эң негизги ойлондура турган нерсе бул Аллах Таала бизге рызкы кылып берген балдарыбыздын тарбиясына мындай жоопкерчиликти сезип, коркуп жашашыбыз керек. Мына Мадинада яхудилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келип, биз Ибрахимдин дининдебиз, жана Якубтун дининдебиз деп айтышат эле. Ошондо Аллах Таала аят түшүрдү. Алар жалган сүйлөбөсүн. Am kuntum shuhada iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Aytay Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Alar biler beken? Alar көп болуп турбу? Yaqub aleyhissalamга өлүм келген убакытта балдарыга не деп айткандыгында, эмне деп айткандыгын алар ошол нерсеге көп болуп турбу? Якуб алейхиссаламга өлүм келген убакытта балдарына айткан экен. Менден кийин кимге сыйынасыңар деген экен. Ошондо балдары Калу нa'буду илахак, сен сыйынган затка, Аллахка, жана сенин атаң Ибрахим, Исхак, Исмаил, мына ушулар сыйынган затка жалгыз илах Аллахка сыйынабыз деп айтышкан экен. Мына таухид тарбиясынын жемиши мөмөсү. Ар бир инсан бул жашоодо бир нерсе таштап кетет, артында туяк калсын дейт. Ошол туягы Аллах Тааланы таанып билүүсүнө ошол себеп, мындайча айтканда таухид тарбиясы менен калтырыш керек. Эми ар бир инсан бала чоңойтот, өзү жебегенди жедирет, кийбегенди кийдирет. Ошол баламдын жакшылыгыны ушул жашоодо көрсөм дейт. Бирок кээде ошол тарбиянын жакшы эместигинен баласы кичине жаманыраак чыгып калат. Анан өзүнүн дардыны, мындайча айтканда өзүнүн кайы капасыны анан ар кимге айтып чыгарат. Биринчиден баласы жаман чыгып калган болсо, бул ошол ата-эненин өзүнүн айыбы. Анткени Аллах Тааланы таныткан эмес. Аллахтын бирлигин, Аллахтын ошол таухидин билдирген эмес. Эгер инсанга жаш кезинен Аллахтын таухидин, Аллахтын бирлигин, Аллахты таныткан болсо, ошол пенде эмне арам экендигин, эмне адал экендигин билип, ошону таанып жашайт, билип жашайт. Арам нерселерге барбайт, туура эмес иштерге барбайт. Анткени ал коркот. Аллах Тааладан коркот, эртеңки күнү эсеп берүүсүнөн коркот. Жакшы жаман ишине эсеп берүүсүнөн коркот. Мына ушундай баланын тарбиясынан ата-эне өз акысын алат. Ким баласына жаш кезинде Аллахты таныткан болса, баласы эртең ошол ата-энеси картайган кезде ошол ата-энесин бала таныйт. Эгер Аллахты танытпаган болса, анда ата-энесин бала таныбайт, акысыны бербейт.
Kim balasına жаш кезінде Аллахтың ақысын таухидті берген болса, ошол ата-эне ертең қартайған кезде баласынан ошол ақыны алады. Болбосам ала албайды. Бала шақаны, баланы, аялды жеп, içirip қойыш, жетіріп, içirip қойыш, кийдіріп қойыш жеңілелі. Бұл нәрсе ар кимнің қолынан келеді. Бирок алардың тәрбиясы, Аллахты таныту, намазға бұйыру, бұл ар бір адамның қолынан келе тұрған нәрсе емес. Ошондуктан пайғамбарлардағы бұйырылды. Өзүңөрдүн үй бүлөңөргө дават кылганда, ошолорду жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган кезде вастабир, каттуу сабыр кылгыла дейді. Ар бирибиз сүйлөгөнүбүз жеңил, көчөгө чыгып же башка бир жерде ыймандуу болгула деп айтып кое беребиз. Бирок бала менен тарбиясы, аны Аллахты танытуу, адал арамды үйрөтүү, бул өтө кыйын нерсе, инсандан өтө сабырды талап кыла турган нерсе. Кээде инсан өзүнүн үй бүлөсүндө чочун болуп калат. Жакшылыкка чакырың, жамандыктан кайтарың, ширкти айтың, таухидти түшүндүргөн кезиңизде, ушул акыйкат динди айткан кезиңизде, кээде үй бүлөңүздө бала чакаңызды алдыда өзүңүз чочун болуп каласыз. Умар ибн Абдул-Азиз кээде балдарына дават кылган убакытта, аялына ушул балдарны динге чакырган убакытта, аялы айтат экен да, сенден кутулбадык деп. Ошондо Умар ибн Абдул-Азиз айткан экен, амин деп койгон экен. İnsan balasının en katlı çoçunduğu bu übülede bulat. Aqulu hadal qawlu estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Musulman kişi emne üçün nikelenet, emne üçün übüle kurat. Bu mındayça aytkanda tügöy bolup жашоо айвандарда деле бар. Айвандардын жашоосунда деле бар. Бирок мусулман киши никеленүүсүнөн максат Musulman kişi erteң özünden kim bir musulman übüle taştap keteyин, bir imanlı übüle taştap keteyin, Allah'ты bir tanıgan, menden kim namaz okuy turgan, menden kim oroza tuta turgan, Allah farz kılgan ibadatlarda atkara turgan bir mu'min pendeni taştap keteyin dep mına ушундай түрдө übüle kurat. Kıyamat günü bir pendenin darajası kötörülüp ketet eken. Ошондо ошол пенде таң калып сурайт экен, "О Раббим, бул даражам не себептен көтөрүлдү?" дегенде, Моондай салих bir перзент таштагансың, ошол сага дуа кылды, дуасы себеп сенин ушул даражаң, бейиштеги даражаң көтөрүлүп кетти деп, мына ушундай Аллах Таала сыйлык менен сыйлайт экен. Мына ошондуктан bir insandын баласы Куран сүннөттү карманган откан болсо, жакшы жаманды түшүнгөн болсо, адал арамды түшүнгөн болсо, таухид жолуна түшкөн болсо, Куран сүннөттү карманып жашап аткан болсо, ошол баласы ошол инсан үчүн көзүнүн кареги. Kança adam şirkte жүрген уақытта, bidatta жүрген уақытта сиздин балаңыз Куран сүннөттү карманып атат. Бул чоң бакыт эмеспи? Ошондуктан ата-эне разы болуш керек мына ушул нерсеге. Эгер адамдарды ээрчи берсең напсы каалоосуна, анда бар нерсе, бар адамдар адашып кетет. Мына ошондуктан инсан баласы намаз окуса, орозо тутса, Аллах Тааланын буйругун моюн сунуп аткарып аткан болсо, мына ошол пенде бактылуу экен, ошол инсан көп жакшылыктарга жетиптир. Эми кээ бир инсандардын балдары ата-энеси жакшы болсо дагы, айтса дагы, кээде балдары жаман чыгып калат. Эми бул Аллахтын тагдыры, инсан ар бир нерсеге башына түшкөн нерселерге мусибатка сабыр кылуусу керек. Валлаху алам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.